26 миллион сом кечиктирилип төлөп бергенине байланыштуу ушу айлык маяналарын төлөп берет. Сөзсүз түрдө бул норма иштейт. Ар бир жаран кайрылгандык себептен ошо жумуш берүүчүсү кечиктирген соң сөзсүз түрдө эскертме жазма буйрутмасы берилет. Кечиктирдиңизби, ошол күнгө чейин төлөп бериңиз. 98-жылдагы иштеген, бирок ал мамлекеттик мекеме экен, ошол жерде иштеп, ошо эмгекти көргөмдүн кайсы бир частын ала албай калдым деди да. Аны ошону жазып берген күндөр болгон. Бирок азыркы учурда айтканда көбүнчө актуалдаштыруу азыркы замандын талабына бул 1 жылдын тегереги эле болуп атат да. Төлөп бербей койду. 2 жыл, 3 жыл. Көбүнчө талап азыр заман талабы ошол эле болуп атат. Дароо билген соңдор келет дагы сразу кайрылышат. Анан биз ошол жерден сразу барып текшерүүгө чыгып, жазма буйрутмасын берип, төлөп бериңиздер урматтуу жумуш берүүчү деп кайрылып атабыз.